Амансыздарбы, ассаламу алейкум. Урматтуу Кыргызбай YouTube каналынын катталуучулары, урматтуу алыс жакындан көрүп аткан замандаштар, каналга бирден катталып, лайк басып, жакшы калуу тилек комментарий калтырып кетесиздер деген үмүттөбүз. Биз өзүбүздүн ишмердүүлүктү Кыргызстандан баштадык. Москвадан деле биздин жамаат иштеп атат. Жети область боюнча кыдырып, жарнамалар тартып берүүгө аракет кылабыз. Буйруса, ошол эле ишти бул Кыргызстандан баштадык демекчи да. Өзүмдүн жездем мына паровой отопление кылып, ушундай чоң имараттарга, эки кабаттуу үйлөргө мындай паровой отопленияларды коюп, топлив пол кылып иштеп атыптыр. Кыскача бир жарнама кылып коеюн дедим. Кимдир бирөөгө пайда болот. Эми чет жерде иштеп атабыз, баарыбыз эле үй салдык, башка кылдык. Мен оюмча бул видео пайдалуу болот деген ишеничтебиз. Эки кабаттан турган үйгө канча сом акча кетти? Анан бир этаж үйлөргө канча квадрат метрге канчага кылып берет? Ошолор боюнча кеп кылабыз. Бизден алыстабай туруңуздар. Ичкерки жакка киргенде эле мына биринчи ушул батарейкага көзүбүз түшүп атат. Негизи туугандар, бул эки этаждан турган үй 300 квадрат метр болгон болсо, могу ошол батарейкадан бир 20 койдук дейт да. Киргенде уже топлив полду дагы коюптур. Жезден бир аз тартынып турат. Андыктан видеонун сыртынан маалымат берсин. Ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Сиздериңиз жакшы? Шүгүр. Бизди ошол чет жерден көп көрөт. Мисалы үй куруп, мына паровой отопление киргизем дегендер аябай көп да. Анан дагы заманбап кылып атабыз. Кире бериң. Балалар боюнча кыскача айтып бересиз. Канчадан коесуз, кандай болот? Бул 300 квадраттык үй. Ар бир неме квадратына бир кабыргадан эсептелинет да. Бир кабыргасы 1 квадрат метрди ысытат. Мисалы үчүн бир комната Мо бир квадрат ысытат. 1 квадратта. Эгер бир комната 20 квадрат болгон болсо 20 кабырга коюлат. 20 кабырга. Андан бир кабырга азыраак болуп калса, ошо квадратты ысыталбай калышы мүмкүн. Ысыталбай калат. Ар бир квадратына бирден эсептелип болот. Ошондо ошол квадратты ысытып жылытып берет. Мисалы 10 кабырга дегениңиз канча турат негизи азыркы базарда? Ар бир кабыргасы азыр 450ден. 450ден. Ошондо бир ондукту канчага коюп бересиз ошондо? Бир 10 квадрат метрге. Бир точка болуп эсептелинет. Бир немеден батарейканы 10 кабыргадан бир точка болуп туруп койгону 3,5 миңден. 3,5 миңге бир кабыргасы орнотулат мындай айтканда. Жакшы экен. Тартылган турбалары эсепке алынбайт. Сиз өзүңүз турбаны алып келесиз дагы, ушул эсептелинет. Гарантиялар берилетпи кандайдыр бир жылдарга? Гарантия Кудайга шүгүр эле. Стаж канча? Стаж 20 жылдан ашты. Мен билишим боюнча сиз биринчи жанагы очокторду жанагылар жасап жүрдүңүз. Жанагы эмне деп коет эле? Котел деп элек. Баня печкаларды, очокторду, анан акылдуу печкаларды жасап неме болуп жүрдүк. Алардан да жакшы алдарда элдер жакшы неме болуп спрос болгон үчүн мындай үйлөргө паровой отоплениени жасай баштадык да. Азыр ушун паровой отопление жасап үйлөргө коюп берип атабыз. Болжолду мына 200 квадрат метрдик үйгө 2 кабат болобу, 1 кабат болобу канча сомдук ошол акылдуу печка орнотсо болот? Акылдуу печканы 250 квадраттык. 250 квадрат. 200 квадрат болгон болсо үй 50 квадрат ашыгы менен болуш керек. Ошондо печка кыйналбай жылытып берет ошол үйдө. Аябай жакшы экен. Бир катар көргөзө кетелик анда. Мына киргенден кийин бул жагы санузел болуп калыптыр. Душ уборный ушул жакта болгон болсо, дальше бул жагы топлив пол. Топлив полду дагы коюп беришет. Топлив полду квадрат метри канчадан коесуз ошондо кылып бересиз? 450ден. 450ден. Квадрат метр 450ден. Сиз жоң гана жанагы кылып коюп бересиз. Муну үстөгүнү жаткырып, ошо алдында пеноплекс төшөлөт, сетка мак төшөлөт, анан ошо теплый полдун шлангалары төшөлүп, коюп устанок болуп печкага чейинкисин улап беребиз. Кийин стяжка коюп, үстүн калганда отвязки усталар бүтүрөт. Жакшы экен. Мына могу көңүл бурула. Бул өтө чоң экен. Мисалы мына 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18 экен, 18. Канча штукка чейин койсо болот эми бир жерге мындай койгондо? Бул батарейканы 20 кабыргага чейин койсо болот. 20 кабырга чейин койсо 20 кабыргадан кийин эгер комната чоң боло турган болсо уже бөлүп коюшка туура келет. Эки жакка. Жылган суу аягынан чыкканга чейин муздап калышы мүмкүн. 20 кабыргадан нарагына.
Аябай жакшы экен. Анан акылдуу печканы мен биринчи жолу көрүп атам. Бизде мурдагыдай эле илгеркидей эле печка үйгө кургам да. Анан азыркы акылдуу печкалар мага чындыгында жагып турат. Бир салганда 5-10 кап салып коет экенсиң, ал какой-то жумаларга чейин жетет имиш, а? Эң бир чөнтөк бап жанагылары канча сомго алса болот, мисалы бир этаж, бир 50 квадрат метрге ошондой акылдуу печканы. 50 квадратка азыр печкалардын эң өмөсү 300 квадраттан башталат. 300 квадраттан башталат. 300 квадраттан башталат. 300 квадраттык печкаларды 140 миңден. 140 миңден башталат. 140 миң, 145 миң ушундай. Сиздерде тааныштарда печкалар дагы бар. Жакшы экен. Кандай жанагы турба алыш керектигин өзүңүз сунушту айтсыз же өзүңүз тандап келесиз. Дальше ушул кыла бересиз. Мына жалал ичи боюнча эле иштеп атасызбы же Ош, Бишкек тараптардан чыгып атасызбы? Заказга карап. Заказга карап. Канча чоң объем болсо, мектеп жанагы бала бакчалар болгон болсо дагы жамаатыбыз менен кызматты катыра беребиз дейт туугандар. Ошондой. Бул жактан бир көргөзүп коеюн туугандар. Ушул киргенде эле уже бир батарейка, 2, 3 ушундай жанагы батарейкаларды коюп коюпту, печкалардычы. Топли пол, мен оюмча бул кире бериш мында жылуу эле болот да. Эшиктери жабылат, башка болот. Аябай жакшы туугандар. Ошондой. Мен оюмча түшүнүктүү эле маалымат бердик окшойт. Акылдуу печкаларды да тааныштары бар экен өздөрү да. Топли полду кылышат, ар бирине канча сомдон коюшат экен, аны деле айттык. 300 квадрат метрге 20 коюптур, аны деле айттык. Калганын чалып айланып сүйлөшүп аласыздар. Кимдир бирөөгө керек болуп калар, сактап алгыла. Өзүмдүн жездем кичине арзандатып кылып бериң эми, а? Бир 5-10 жанагы пайыз болсо да кичине. Чоң объект чыгып калса. Келишебиз. Келишебиз, ооба. Туугандар, иштериңиздерге ийгилик, жакшылык күнүрө жолугуп жүрө элек. Көрүшкөнчө, ассаламу алейкум.